Аксакалдардын эмгеги өтө чоң, баарыбыз билебиз. Сиздерге чоң рахмат. Улуу жеңиш күнүнө карата Баткенде оруктун ардагерлерине өзгөчө сый урмат көрсөтүлүүдө. Райондун жетекчилери тылда эмгектенген ардагерлерге барып, майрамдык куттуктоолорун айтып, белек, печкек тапшырып жатышат. Бизди Коргоо министрлиги тарабынан 80 жылдык юбилейлик төш белгиси менен сизди сыйлап атабы. Сыйлыгыңыз кут болсун. Райондук жетекчилер Төрткүл айыл аймагынын Жаңы Жер айылында жашаган 97 жаштагы оруктун ардагери Акматали Бабаевтан кабар алып, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жана Баткен районунун акиминин атайын белектерин тапшырышты. Ошондой эле ардагерге Коргоо министрлигинин улуу жеңишке 80 жыл медали тапшырылды. Атам согуштун тылдын ардагери болгон. Ушунчалык өкмөткө, президентке, мына өкмөт башчыларыга, мына биздин Баткендин немелерге баардыгы рахмат айтамын. Ден соолукта болушсун. Кудай заманыбыз тынч болсун. Мындай жеңиш күндөрдүн көбүн өткөрөлү. Баардыгыбыз тынч бололу. Бала чакабыз менен, эл журтубуз менен аманчылыкта жакшы күндөрдө жолугушалы. Атам бүгүнкү күндө абалы сал оорураак болуп калды. Буга чейин жакшы жүргөн. Анан энди күлүкүчтүү жакшы жүргөн бир айча болуп калды. Ушинтип эме болуп калды. Ошондой эле жетекчилер күжүрмөн эмгектин каарманы Жаңы Жер айылында жашаган дагы бир ардагер Зулпия Кожоеванын үйүнө барып куттуктады. Бул ата мекендик согуштун жеңиш күнүнө арналып атайын Коргоо министрлиги тарабынан юбилейинде төш белги менен сыйлап атат. Эне Мындан сырткары Төрткүл айыл өкмөтүнүн демилгеси менен Акматали Бабаевке, Салыбердибаевга жана Зулпия Кожоевага 10 000 сомдон акчалай жардам жана майрамдык шириндиктер берилди. Бүгүнкү күндө Баткен районунун аймагында улуу ата мекендик согуш учурунда тылда эмгектенген 14 ардагер жашап келет. Алар согуш маалында күнү-түнү армияны курал-жарак, октары, азык-түлүк жана башка зарыл болгон ресурстар менен камсыз кылууга күч кошушкан. Мамлекет тарабынан бул эмгекчил ардагерлерге ай сайын 1000 сом жөлөк пул, ал эми улуу жеңиш күнүнө карата 15 000 сом өлчөмүндө акчалай жардам көрсөтүлдү. Ушундай эле ардагерлерге сый урмат көрсөтүү иш-чарасы Баткен шаарында да өткөрүлдү. Шаардык жетекчилер тылдын жалгыз ардагери Жаанбай Жороевден кабар алып, белек берилди. Ардагерге Коргоо министрлиги тарабынан даярдалган улуу жеңишке 80 жыл медали да тапшырылды. Тойда дагы ушинтип төрдө отура бериң. Белгилей кетсек, мындай сый урмат жана куттуктоо иш-чаралары облустун бардык аймактарында өткөрүлүүдө. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө облуста 67 оруктун ардагери бар. Мингүл Көчөрова, Жыргалап Дижалил уулу, жаңылыктар.